Ар кимде кыял бар. Айрымдар ушул кыялы тууралуу кыялданып эле жүрөт. Ал эми биз бүгүн тааныштыра турган адам ал кадам таштап өзүнүн логопеддик кабинетин Бишкек шаарында ачып, балдардын тагдырын өзгөртүп жатат. Бул жөн гана интервью эмес, бул ишенген жүрөктүн тарыхы. Логопед болушумдун эң бир себеби бул кызым аркылуу ушул логопед кесибин жакшы көрүп иштеп кеттим. Туура жолдо баратканымдын белгилери биринчиден балдардан жыйынтыктарды көрө баштадык, ата энелерден жакшы сөздөрдү уга баштадык. Ошондо мен өзүмө ишеничим көбөйө баштады. Албетте өзгөрүү болду. Себеп дегенде мен дагы көп изденишим керек, көп ийгиликтер жаратышым керек деп өзүмө өзгөрүү киргиздим. Логопед кесибин окуусу келип аткандарга биринчиден өзүнө ишенич аябай күчтүү болуш керек, экинчиден коркпош керек, үчүнчүдөн баланы сүйүш керек, мээримин бериш керек, жаркын келечегине салымын кошконго даяр болуш керек. Логопед адистеген биздин мугалимибиз Айгүл Абдымаликовнадан билим алгам. Сиздерге да сунуштамакмын. Биздин мугалимибиз өтө билимдүү, өтө күчтүү инсан. Бул биз үчүн жөнөкөй интервью эмес, бул кыялына ишенген адамдын тарыхы. Эми кезек сизде. Баштоо эч качан кеч эмес.